Ал десе живой очередь жоқ, біріншіден МВД өзі жетішпейді. Екіншіден болса онлайн запись деп қойды. Онлайн запись болса 3 айға 4 айға ары уже ұзарып кетіп 100% бош, вроде бош, но в то же время ограничение 100%-ға. Ошону жана ички буйрук колокольчестводон ошону жойдуруп берсеңиздер ишке жараган болосуңар негизиле. Мекендештер, урбаңыздар. Азыр биз жаңы эле эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри менен жолуктук. Бишкек шаарындабыз. Жаңы министр Сагынбаев Канат Латипжанович биздин бир сыйра көйгөйлөрдү укту, маселелерди айттык. Көрүп коюңуздар, угуп коюңуздар. Эртең Кудай буйрса курултайдан да чоң маселелер көтөрөбүз буйрса. Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши, Россия Федерациясы. Эми Кудай буйрса Канат Жанович биринчи жолу көрүшүп атабыз. Ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса силер менен биз көптөгөн көйгөйлөрдү мекендештердин көйгөйүн чечебиз деп ишенебиз. Анан кийин негизи Россия Федерациясында эң көп мекендештер саны бирок тилекке каршы алар ушул 30%-га кыскарды бүгүнкү күндө. Анан кийин азыркы биздин прогноз боюнча дагы кыскарат, себеп Россия Федерациясында азыр жанагы реестр контролируемых лиц деген аябай бир чоң маселе пайда болду. Анан кийин ошол маселени негизи чечсе болот экен. Биринчи момент Кыргыз Республикасы өнүгүп атат, Кудайга шүгүр. Мындай парадоксальный система кээде карасаң, барыбыз мигранттардын баары тең жетекчилер, диаспоранын жетекчилери даттанабыз. Чет элдө 1 миллиондон ашык жаранда жүрөт, бирок ошол эле учурда Кыргызстанга келсең, пакистанцы, бангладешцы, өзбектер, кытайлар жумуш орундарын алып атат. Мамлекет тарабы айтып атат, бизге келгиле, Кыргызстанга келгиле, жумуш менен камсыздап беребиз, жумуш бар деп. Бирок мекендеш келет, кайка барарын билбейт. Мисалы үчүн, өткөндө президенттин катчысы Аскат Алакөзов Facebook'ка бир жакшы жаңылык чыгарды. Короткий номерге чалгыла, жумуш орундары мекендештер үчүн бар деп. Мисалы үчүн, ал короткий номер эмнегедир иштебейт. Анан кийин бир эле мындай сураныч, Кыргызстанга келгиле мекендештерди жумуш менен камсыз кылып беребиз деген себеп менен ошо миграция министрлигинин астында бир сайт же бир мобильное приложение же болбосо бир колл-центр болсо, биздин мекендешибиз келди, мен мигрант болуп иштеп келдим, Россия Федерациясынын депортация болуп келдим, же выдворение болуп келдим. Мен тиги Баткендин кадан жайынанмын, Нарындын ат башысынанмын, көлдүн түбүнөн болом, чүйдүн сокулугунан болом деп. Ошол жерде вакансиянын бүт баарын топтоп туруп, баардык вакансиянын бүт баарын, же жеке ишкерчиликтин вакансиясын, же мамлекеттик ишканалардын вакансияларын бүт баарын. Ошондо бир даярдап берсеңиздер, мекендешибиз келип туруп чалып, кайсыл жерде жумуш бар экен, ошентсе анан кийин биз баягы өрөөлгө түзүп берет элек. Ато келгиле деп коебуз, а келсе кайка барарын билбейт. Ошону силерден чоң сураныч, кудуретиңер жетет, күчүңөр жетет, мамлекет өнүгүп атат, көрүп атабыз, көпчүлүк мекендештер келет. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи маселе, азыр эмнеге дагы көптөгөн мекендештер депортация болуп Кыргызстанга көчөрү, бул жанагы реестр системасы. Россия Федерациясында азыр статистика боюнча 341 миң биздин жаран бар деп атабыз, бирок дагы 230 миң биздин кыргызстандыктар бирок Россиянын жарандыгын алгандар бар. Көп мекендештер эмнеге келбей атат Кыргыз Республикасына, себеп Россия менен өзүнүн киндигин байлап алган. Кредит алып алышкан, ипотека алып алышкан, лизинг алып алышкан, дагы майда чүйдө ушундай иштерди баштап алышкан. 100% кыргыздар азыр Россия Федерациясында легалдуу жүрсөм деп эңсейт. Мурдагыдай кирип эле регистрация жасабай жөн эле жүрө берем деген бир да жаран жок. Баары тең 100% легалдашсам деп. Бирок кандайдыр бюрократиялык себептер менен Ички иштер министринин Россия Федерациясынын ички буйругу 926 буйругунун негизинде миграциялык картанын аркасына штампты коюш керек экен. Ал штампты орустар айтып атат, келгиле, пожалуйста, ОВМге келесиңер да жашынакай коюп кете бересиңер. Регистрацияңар барбы, эмгекке келишиңер барбы, метасвидетельствование барбы, биометрика барбы, жашыл карта, кызыл картаңар барбы, ошонун негизинде койдура берсеңиздер болот деп. Бирок баралы десе живой очередь жок биринчиден.
МВД өзү жетишпейт. Экинчиден болсо онлайн запись деп коет. Онлайн запись болсо 3 айга 4 айга ары уже узарып кетип, ошо мөөнөтү келгичек эле уже легалсыз болуп калып атат, реестрге түшүп калып атат. А реестрге түшкөн бир эле токотер жери бул мекениңерге кайткыла деген сөз. Себеп деген реестр контролируемых лицке түшкөн киши жаран биринчиден картасын иштете албайт, сразу моментально блок болот. Машина айдай албайт, машинада айдай албайт. Эч кандай кызматтарга ээ боло албайт. Бул полностью 100% бош, вроде бош, но в то же время ограничение 100%. Ошону жана ички буйрук колокольчестводон ошону жойдуруп берсеңиздер, ишке жараган болосуңар негизи эле. Анан кийин дагы бир көйгөй 230 миң биздин жарандар Россия Федерациясынан келатканда өзүнүн машинеси менен же досунун машинеси менен, Россиянын машинеси менен кирет дагы, үй бүлөсү менен келет. Жайдын ортосунда жайга көлгө жетишип калайын деп же бияка келип кетейин деп туруп, балдары каникулда экен деп. 5 киши болсо 5 кишиге билеттин баасы жайдын күнү өсүп кетет. 40 миң, 50 миң бир кишиге эле туда обратно. 5 кишиге 250 миң акчасы жок. Анан такси менен келет же машинеси менен келет. Границадан жана машинелерди орустардын машинеси экен, сенин атыңда болуптур деп туруп аларды киргизбей коет. Андай учурду жайында көрдүк баарыбыз да. Ошо маселени дагы ошо мигранттар үчүн чечип берсеңиздер. Азырынча маселе көйгөй ошол.